Кудай сактасын, азыр Орусияга кетирип коюп, анан ошонун жиберген тыйынын жеп коюп жүргөндөр уят болот. Көптөрү кыздарын жөнөткөн, көптөрү аялдарын жөнөткөн. Тиякта көрүнгөнгө бир күндүк аял болуп, көптөрү жүрөт. Көбү жакшы таза жүрөт, бирок кээ бирлери зына кылып жүрөт. Кээ бирлери ар кимдин кордугун көрүп жүрөт. Кээ бирлери кимден экенин билбестен төрөп алып таштап басып жүрөт. Анан ошонун жиберген акчасын мактанып, кызым жөнөт деп телтилиндип тойго барасың. Эркек сага уят болот. Сен намыс кылгының. Ошондон көрө ычкырыңа буунуп, дараткан агасын өлүп алышың керек болот. Өзбектин кызы барган жок, тажиктин кызы барган жок, түркмөндүн кызы барган жок, бүт кыргыздын кыздары. Орусиянын түндүгүнөн түштүгүнө, чыгышынан батышына чейин кыдырдым, бардык жерде биздин кыздар. Башкаларга тийип алган биздин кыздар, тууп чыдап аткан биздин кыздар, сабалып аткан биздин кыздар. Анан сен ошолордун тыйын, сага арам ошону жеген. Сага ошону жеген арам болот. Намыс кылыш керек, намыс деген болуш керек. Кантип сен өзүң никелүү аялыңды, балдарың алып калып бирөөгө жооп бересиң аяка? Аякта кантип жүргөнүн каяктан билесиң? Балким не түз болсо деле ошол аялың башка бирөө эмне каяктан билесиң сен? Жигиттик намыс деген болуш керек. Абир деген болуш керек. Абир болбой калды. Кече мынакей Курманжандын киносун тартып бардыгыбыз энебиз аткан Курманжанды никеге бергенде жыпчылаңач кылып көчүгүн дүйнөнүн бардыгына көрсөтө турган болду. Уят эмес. Качан кыргызды ошентип жылаңачтып алып, жуунтуп алып бардыгы карачы эле. Курманжан фильм тартканда ошого жараша мусулман болгон Курманжан өзүн бериш керек. Үйгө тийсе жылаңаштап, 50 аял кыздар отуруп алып, анын көчүгүнөн бери карап, анан дүйнөгө шардана кылып, шерменде кылып өлтүрдү биздин бардыгыбызды. Жазбаса Курманжандын жазуусун бардыгын Орхон энисе кылып, теңирчи кылып берет. Арапча жазган Курманжан деген. Чачы көрүнгөн эмес Курманжанды. Ошончалык акмак болушубуз керек бардыгыбыз. Жок дегенде тарыхты бурмалабаш керек го. Уят бизге ушул. Алланын алдында Аллага ширк келтиргенден кийинки эле эң чоң күнөө адамдарды шылдыңдоо деген. Инна a'zamu dhunub 'inda Allah ba'da shirk billah as-sukhriya bin-nas. Алланын алдындагы күнөөлөрдүн эң чоңу Аллага ширк келтиргенден кийин дейт. Адамдарды маскарлаган, адамдарды маскарлайт го. Тагдырларды. Үстүнөн күлүп, үстүнөн шылдыңдап, маскарлап, андай болуш керек экен. Кудайым иншалла баарыбызды сактасын. Ана кичкен адам бар го. Анын жанында эч ким турбайт. Эч ким калбайт, барып, ошо бөтөлкө экөө эле калат. Үй бүлө да кетет, бала чака да кетет, тууган да кетет, жакын достор да кетет, ден соолук да кетет, акча да кетет, акыл да кетет. Кетеби кетпейби? Баарын эле көрүп турасыңар. Билмейм ишке саласыңар калсын. Бар да кетет. Ошончо нерсени, жакшылыкты алып кеткен нерсе. Акылыңа келди, не кереги бар ошону? Үй бүлөң талкананып атса, ден соолугуң талкананып атса, акчаң кетип атса, досуң ортодо мамиле талкананып атса,